Жогоруда сөз болгондой, биз азыр эркин күрөш боюнча СССРдын чемпиону, бүткүл союздук спартакиаданын жеңүүчүсү, дүйнөлүк чемпионаттын коло байге ээси, Европанын жаштар арасындагы 2 жолку чемпиону жана Кыргызстандын 20 чыгылымдагы эң мыкты балбаны Кенжебек Өмүралиев агай туурасында азын олак сөз кыла кетебиз. Кыргыз эркин күрөшүнүн бактысына жаралган Кенжебек Өмүралиев 1967 жылы Жумгал районунун Борбору Чаек кыштагында төрөлүп, чоң спортко болгон кадамын ошол жерден баштайт. Андан мурун өзүм болсо музыкальный школдо комузда болчумун. Анан комузда анан комузумду үйдөн сындырып коюшуп, анан ошол эки жак эме болгондон кийин ошол эркин күрөшкө барып калдым да. Соревнованияда деле баягы эмесин билбейбиз да, правиласын. Чыгарып свисток берсе күрөшөсүң, значит, колун көтөрсө утасың болуп, кичинекейбиз да 4-класста. Деп эле анан салып койсо эле күрөшө бердик да, күрөш. Колум көтөрүп коет, мен уттуу болуп чыгып, ошол чайыктын биринчилигин утуп алгам ошентип. Анда өзүм таң калып. Ал эми белгилүү балбаныбызга күрөштүн сырларын үйрөтүп, алгачкы насааттарын берген машыктыруучу бул Атабек Алыбаев. Агайдын айтуусу боюнча ал Кенжебекти кокусунан гана таап калган. Кенжебек эң биринчи Москва мектебинде 4-класстын балдары 2 саат болуп урушуп атты. Анан мен жаңы тренерлерим балдар набор кылып аткам. Анан барсам бир бала баягы мени көрө коюп, бар чачырап тарап кетти. Анан бир бала решеткадан секирип өтүп кетти. 4-класстын баласы. Айттым, ушул бала жакшы жагат. Анан классына бардым. Сабагында мугалимден кечирим сурап, анан чакырып карасам ошол бала. Анан айттым, сен урушпайм. Ушинтип келип тренировка кыл, жерди кыдыртам. Анда Шаектен Бишкекке келиш, Ошко барыш, Жалал-Абадка, Катамдайга барыш, бул азыркы биздин Кыргызстанда Париж менен Лондонго барганга барды. Ушундай кылып сен аябай жакшы тарбиялайм десем, анан тренировкага келе баштады. Анан өзүмдүн группамдагы тыңгалдардын бири болгон да, эң биринчи ошондон баштап набар болду. Тегин жерден өрт чыкпайт, тексиз жерден бий чыкпайт деп көнө кыргыз убагында ташка тамга баскандай эле айтып кеткен экен. Бул айтылгандардын канчалык таама экендигин биз атактуу спортчубуздун атасы Байжан Аксакалга кайрылганыбыздан соң дагы бир ирет ынандык. Менин атамдын агасы Коной балбан деген болгон экен. Бул Коной балбан медет атканын ашында Ак балбан дегенди жыгып биринчиликти алып, байгелүү орунду ээлеген экен. Бул бир жагы. Негизинен менин таятам куйручук болгон. Куйручук да балбан киши экен, сөсмөр чечен киши экен. Анан кайнатам дагы Кашкар Баатыр эле да. Кашкар Баатыр деп илгертен бери атагы чыккан эме экен. Анан эми Коной балбандын небереси болуп калабыз. Анан Катагандын кан кошоюнун небереси болуп калабыз. Ошол себептен ойлойм да, бул негизинен биздин ошол ата-бабабыздан келаткан ошол балбанчылык жагы ошондон деп ойлоймун негизинен. Уюган талантты таап алганын сезген насаатчы Атабек Алыбаев Кенжебекти жогорку деңгээлге чыгаруу үчүн кийинчерээк жаштар курама командасынын баш насаатчысы Жеңиш Бекбоевич Дөңбаевдин колуна тапшырат. Кенжебекти мен биринчи жолу Кыргызстандын чемпионаты беле же турнир беле нарында бир жаш балдардын, өспүрүм балдардын мелдеши болгон нарында. Кенжебек bir salmakta 42 kilo öyle, 40 kilo öyle bir kiloda çempiyon bolan şerde trenerler ağay uşu bola jakşı gördüңүзбү, uşunu bir tarbiyalap nары жөнөтсөңүз будан бирдеке көрсөтө турган үмүттерибиз бар дегенден хорошо bir алып келгиле теге интернатка тарбияма алып туруп жана машыккан балдардын арасына кошуп карап көрөйүн деп. 1985 жылы Кироваканда өткөн өспүрүмдөр арасындагы СССР чемпионаты идиреги бар тоолук жигит үчүн чоң спорттогу маанилүү сыноосун жаратты. Себеби насаатчы менен биргеликте ченемсиз тер төгүлүп, жыйынтыкты аныктай турган учур келген эле. Биринчи күрөшкөндө да ошол Алики Бураков деген болчу, дагестанец. Ошого түшүп турганда, победитель первенства СССР
Анын баары билет. Өзү физически күчтүү болчу да. Баягы прием кылбыттын өтүп эле, анан кийин прием кылсам эле бизге 2-2 берип коет да. 2-2. Анткени мен тааныбайм да, я же дебютант, билбейт. Тигини тааныйт. Тиге 2-2 кылып. Анан карасам аягында уже 9-9 болуп калды. Анан аягында уже карасам аз калды, бир 20-30 секунд калды болуш керек. А эгер тең болуп калсак, тигил утуп кете турган болот деп да. Мен ишмен карасам өзү чарчап калыптыр чын эле. Баспай калды. Буту жылып көгөрүпчү. Аятасына да бутка кирдим да. Уже баягы чамасы келбей калды окшойт. 2 балл алдым. 2 балл 11-9 минут кеттим да. Ошо жолду ача турган эме ошо болуп калды. Ошо жерде мен ошо мастер спорту толтуруп, ошо биринчи жолу союзду уткам. Молодец. Андан соң Кенжебек Өмүралиевди ошол мезгилдеги кыялдардын бири болуп эсептелген сыртка чыгуу бактысы, тагыраак айтканда Италиядагы биринчи Европа чемпионаты күтүп алды. Ошол Болгарин Европаны уткан күчтүү жакшы болчу да. Ошол экөөбүз чыгып калдык да. Эмеге финалга чыгып, андан мурун мен 1 ай мурун Болгарияга барганда, муктан кичине баягы ооруп, күрөшкө салып коюп, утулуп калгам да. 1 ай мурун утуп алдым баягы. Ал уверен чыкты да баягы. Утам деген. Биринчи бутка кирди да. Бутка киргенде дагы сол бутума кирип албады да. Сол бутум мен слабыйраак. Ошон үчүн мен баягы күрөшкөндө бутумду алдыга койчумун, оң бутумду койчумун, сильныйраак депчи. Сол бутума кирип алып, неудобный да. Анан ошол жерден болбой күрөшүп, анан баягы бутумду тартып алдым да. Тартып, анан артына чыгып кеттим. Вот ошол жерден бул сынып калды да. Эң максат ушу күрөшүш керек болчу да. Тияк баягы таблону карап, анан свистокту караганда баягы спортсмендер күйүп кетет. Ушул жери жаман да. Ушул жери жаман да. Бу жерден вот мен болгон концентрациямды ошол жанагы күрөшкө бердим да. Анткени бизден ушу союздан барганда 1 балл, 2 балл утуп алса да урушчу да. Сен эмне мынтип күрөшөсүң? 1 балл аласың, 2 балл аласың. Сен күрөшүшүң керек, күрөштү көрсөтүшүң керек депчи. Ошол мен ойлойм, ошол күрөшкө ошол жакшы күрөштү мен көрсөтсөм, вот показал ту борьбу дейт да. Бул ийгилигинен соң Кенжебек Өмүралиев өзүнүн спорттук таржымалына жалаң жеңиштик жүрүштөрдү жаза баштады. 1986 жылы жаштар арасындагы СССРдин чемпионатын Фрунзе шаарында ойдогудай утуп, кыргыз элин бир сүйүнтсө, ошол эле жылы Швецияда орун алган Европа биринчилигинде кайрадан СССР мамлекетинин гимнин ойнотот. Ал эми чоңдор арасында өткөнү кыргыз эли үчүн маңдай жарыла сүйүнткөнү бул 89 жылкы СССР элдеринин спартакиадасы менен чемпионатын уда жеңип алды. Ар бир мелдештин өзүнүн бир күрөшүп аткан соперниги болот. Мында да спартакиада барьер ошол жана Степан Саркисян болгон. Бу жерде чоң арена жүргөндө буякта профессионалдар мындай 1 балл алса бүттү бербей коюшу мүмкүн да. Ошол жерден анан кимди алат, кандай балл болот, аябай курч болуп, баягы свежий да. Анан ошол жерден 1 баллдан мен алып кеткен да. Мен алгандан кийин ал уже бүттү. Жана анан вот это психологический барьер не преодолел. Анан да 1 балл алып койду. Ошойдон где-то бир 4-2-5-2 менен ушундай отуп. Албетте, жогорудагыдай ийгилиги менен эмне үчүн олимпиадалык дүйнө чемпионатына чыкпай жүрдү деген суроолор да жаралбай коюшу мүмкүн деңиздерчи. СССРдин спартакиадада бүт мен деген балестердин баары, бир Фадзаевден башканын баарысы. Фадзаев баягы весин көп кубат, куба албайт деп ачынында кууп туруп күрөшсө утулуп деле калмак. Ошонусунан да коркот кээ баягы мурунку авторитети менен жүрө берип, көрсө дүйнөгө барса дүйнөнүн спортсмендери слабыйраак экен СССРге караганда. СССРде эң күчтүүлөр СССРдин ичинде. Бу жерден уталбай калса Фадзаевдин авторитети кетип калмак. Ошондо нактай Кенжебек кетишке туура келип калмакты олимпиадага. Бу жерден ЦКдан, например, биздин биринчи секретарь звонить этиришибиз ыктымал эле.
Андан соң СССР мамлекети урап, жерлердеги жалпы спорттун абалы жан кейтерлик болуп калган. Ага карабастан Кенжебек Өмүралиев ортодогу боштукту толтуруп, 93-жылы чоң спортко кайтып келет. Жана 94-жылы эгемен Кыргызстан үчүн Стамбулдагы дүйнөлүк чемпионатка белди бекем бууп түшүп берди. Спорттун өзүнүн миги бар да. Определенный баягы миг, ошол мигде достигаешься да. Эми Кудайга шүгүргөчү достижение жакшы болду, бирок өзүнүн убактысы бар. Убактысы бар, ошол убакыт мага келип калган окшойт да. Баягы муну даярдык эмете албайсың, баягы уже опыт менен даярдана баштайсың да. Организм бөлөкчө болуп калат экен. Мына ушул дүйнөлүк биринчиликте Кенжебек Өмүралиев бардык атаандаштардын айласын таап келип, чейрек финалда дүйнө чемпиону ирандык балбан Фалахка каршы турарда кокусунан суукка урунуп калат. Алдында мен эметип калсам керек. Алдында жанагы кондиционер болчу да. Помосттун алдында шамал уруп турган да. Анан ошо мен алдында тиги Фалах күрөшүп калды да. Мен дагы көрүп алайынчы деп күрөшүп чыгыбынан көрүп алайынчы деп атпайм. Анан агай айтты эле, "Эй, могул жерге турбачы. Уруп койбосун." Мен "Котор" деп ошол жерден ушул почка жака, бел жака урса керек. Обедте эс алып гостиницага жатып неметсек, белим ооруп атат дейт. Белиң эмне ооруп атат эле? Ойлонуп атам, каерден травма, каерден күч келтирип болду экен белине деп. Көрсө бел эмес эле мына врачтын жоктугу. Ошол кезде врачты бербейт. Кайыкта араң-зорго бир 4-5 кишиге таап барганбыз. Врачтын жоктугу көрсө почкага суук жет тийип калып барда бөйрөккө. Союз мезгилиндегидей спорттук калыбында болбосо да, кыргыз балбаны тажрыйба менен каш көйлүк мүнөздүн айкалышын көрсөтүп, дүйнөлүк адистерди бир эсе тамшантып, бир эсе таң калтырууга жетишет. Мунун алдында Мирди да уткан. Мирди жакшы утту да, 93-жылы. Ал Мирде биз биринчи мелдешти, биринчи кругунда биз беттешип калганбыз. Анда мен 3-0 менен утуп калгам. Чыкканда мен аны уже приемдорун билем. Ошол приемдорду бербей, анан орто экөөс абдан ушундай психологический момент болуп калды да. Анан экөөс күрөшүп атып, мен ойлондум да ошол жерден. Азыр ушул жерден бир бал алайын, бутка. Ошол момент чечилет. Анан кийин бутуна кирбедим. Эрсем төмөн жанагы эмеде жуулунат да. Жанагы балык деметкенде жуулат го. Туйлап жуулат. Ой, күрөшүп атабыз, болбой эле мен дагы күрөшүн ошол жерден болгон күчүн берип деп. Болгон күчүн бердим да, берип ошо бир бал алдым. Бир бал алгандан кийин тиги да чарчап калды, мен да чарчап калдым. Экөөбүз тең эме болду. Бир бал алгандан кийин кичине кармасам 3 балга чейин да. Да 2 бал алыш керек болот. Бул шаш баштады, аяк уже 5 мүнөттөн болчу да. Уже шаша баштады. Ал дагы бул сол бутума кирип албады. Сол бутума киргенде бул жактан жакшы эмете албайм. Анан пистолет деп коет. Баягы термин бар да, пистолетинде тапанча деп коет. Бутун менен тер, бияка арасында обратный. Эгер 2 мында которсом, экөөс 2 балдан берсе 3-1 мен утуп атам. 3-1 болуп калат да. Ошондо тиги 2 бал, мага 2 бал берсе 3 балга чейин болчу. Анан алдымда бияка тартып туруп эле ошол менин көзгө түртүп келатканда ошо жана тапанчасын жасадым. Бияка алып туруп тапанчаны жасадым эле. Бул 2 балга түшүп калды. Өзүчү мындай түшүп калды. Анан ошол жерден 3-0 менен матч реваншты мен утуп алдым. Ошол ошол 94-жылы чемпионат дүйнө жүзүндө ошол эң катуу курчу күрөштөрдүн бири ошол. И вообще ошол күрөшүп жүргөн ушундай курчтуу моменттердин бири деп ошол Фалах менен күрөшкөндү эсептейм да. Эрте менен карасам кара терге денеси мустак, тери мустак, титиреп калыптырмын. Жанагы оруста, кыргызча эмне дейт? Чыйрыгып дейт. Чыйрыгып, мындай жаман
Agay men güreş albayım go, jaman sezip atam deydi. Jeresi kaltıraytım da, iyigi kalçıldaydı. Tuyatan görür. Ne olaz bir... Emi gör çıkanda, mümkün çıkkanda birdek olaba dep. Anan kulbin ismen çıkkanda eştekege olabay kaldı. Otulup kaldı. Tasmin kıymıl yok, eştege yok. Janagıday oğru bolbaganda bu железный чемпион болады да, чемпион мерде өтүп, уже элдин баары сойлоп калган. Omar Ali bu чемпионом уже. Албетте, жаның жер тартып, жарым жан болуп турганда күрөшмөк турсун, баш көтөрүү кыйын болуп калат. Жарым финалда кубалык балбанга алдырып койгону менен калган эки кармашты жана коло байге үчүн беларустук балбанды кайсыл күч менен жеңди экен деген суроо туулбай койбойт. Анан не кылабыз тиги ана баягы случай кайра болуп калды. Европа 86-та боруп снимать да күрөшүп элем. Анан ошол эле даже даярданбай эле ошол жерден чыгып даярданганга эме жок болуп калды. Энергия жок. Чечинип эле чыгам, разминка эмес, без разминка. Ошондо украинец туттум, украинцтен кийин тиги эме Беларус 3-4 күрөшүп калдык. Беларус туттум. Ошо Беларус туткандан кийин 3 болуп калдым. Мен утуп чыккандан кийин эле агай жеңиш агай келип кучактап эле өпкүлөп не деп мага обычный болуп калды. Мага өзүмө келе албай элечи. Бүткөндөн анан уже 2-3 күндөн кийин өзүмө келе баштадым. Дүйнө жүзүндө коло медалын жеңбедим деп. Учурда Кыргыздын 20-кылымдагы эң мыкты балбаны жубайы Гүлнара менен Татты, Чолпонай, Улан жана Азимкожо аттуу уул кыздарга татыктуу тарбия берип келүүдө. Жана өткөн жолдорун бир кылчайып төмөнкүчө жыйынтыктайт. Мен эч качан өкүнгөн эмесмин. Мен ошол наоборот ошол спортто жүргөн убактым мен үчүн абдан бактылуу убактым деп ошо через спорт аркылуу көп нерсе вот азыр дагы ошо силер менен сүйлөшүп атпаймын да, мисалчы баардык жерге барсаң дагы сүйлөшүп атам. Достор бар, баягы тууган туушкандар, жердешиң бар, тиягың бар, буягың бар. Жүргөндө ушул спорттун артынан келген баардык жакшылык. Мындай эсептейм, бул кенжебектей барес болгон жок. 20-кылымда. Кенжебек жеңгендей ал кезде мына Грек Римди алып көрөлү, бир да чендеп мындай чемпион СССР болгон эмес. Кенжебектин уникальный жактары ошо жанагы финалга жакындаган сайын өзүн жоготчу эмес да. Оготерден кайта наоборот кошуп. Белоглазов ал кезде уже олимпийский чемпион, дүйнөнүн чемпиону эмес беле. Гестке жазган жери бар. Мына юношеский играны карап отуруп, мен силерге айтып кетейин, мына Омар Алиев дегенден бирдеке чыгып, ушу бир уникальный борец болот деп жазылып кеткен жери бар. Эми тагдыр деген ушул экен, мына чыккан жок. Жанагыдай СССР тарап кетти. Анан кийин биз өз эгемендүү немебиз менен мындай жакшы колдоно албай, жакшы деңгээлде даярдана албай, жакшы деңгээлде алып барып катыштыра албай, мына ошо коло медаль менен бүтүрдүк. Ошондой эле учурдагы кыргыз балбандарынын келечеги канчалык кең экендигин мындайча белгилеп өттү. Эми азыр биздин кыргыз балбандарынын келечеги кең да. Мен айтып кетпедим, биз Европа мирге барыш үчүн, или Олимпиадага барыш үчүн союздуу учуш керек. Не Кыргызстан, не Өзбекстан, не Центральная Азия, весь Советский Союз учуш керек болчу да. Анан ошондо утканда дагы под вопросом, барасың барбайсыңбы? Азыр стимул берип атат. Мындай болгон эмес. Главное, чтобы баягы пейилди түз коюп